Бүгүн мен өзүм жашоодо көрүп, жолдордо байкап жаткан нерсем, автоунааларга, машиналарга улуу жазуулардын жазылганын көрүп жатам. Аздагы ушундай бизнес келип жетиптир Кыргызстанга, автоунааларынын номерлерине астына адамдын атын жазып берет экен. Абдуллах, Мухаммад, ар кандай аттарды номериге астынан жазып берет экен, ал цветной болуп жанат экен, башка дегендей. Автоунааларда көрүп калатам, айнектерине Аллах, Альхамдулилlah, сабыр, мусулман, ла илаха иллаллах деп жазып алгандарды көрүп жатам. Бул нерсе, урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бир алымдардын көз карашында мүмкүн деген алымдар бар. Ал эми көп алымдар буга каршы чыгат, биддат дейт, жаңылык дейт, динде жаңылык киргизүү дейт. Сен автоунааңа Аллах деп жазып аласың. Ошол автоунааң кайсыл жерлерге барып келип атат сен менен? Кандай жерлерге барып келип атат? Аллах деген жазуунун астында, ичинде, машинанын ичинде эмне деген иштер болуп атат? Эмне иштерди кылып атасың? Жөнөкөй эле мисалы, автомойкага унааңды жууп жаткан учурда Аллах деген жазуунун эмне деген губка менен жууп жатасың? Кандай шапунга аралашып кетип атат ал Аллах деген жазуу? Бул жагына көз чаптырдыңбы? Ой жүгүртүрдүңбү бул жагына? Кээ бир алымдарда бидат дейт, кээ бирлери тыюу салат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, жада калса бул кийимдерге өттү. Кийимдерге альхамдулилlah, кийимдерге мусулман, кийимдерге субханаллах, альхамдулилlah деп жазып атат. Ал кийимдериң балаң нажасат кылып койгон шортасы менен айланып аткан жокпу кир машинада? Сенин альхамдулилlah деп жазылган футболкаң балаңдын нажасат кийими менен кир машинада чогуу айланып аткан жокпу? Ошого маани бердиңби? Сен кийип алган футболка альхамдулилlah деп жазып алып, ал каяктарга барып келип атат сен менен? Дааратканада, туалетте Аллах тууралуу, дин тууралуу ойлошкон мүмкүн эмес. Деги эле ойдун кереги жок туалетте. Ошол учурга кирип алып, ал жазуу көзгө көрүнүп, ар кандай ойлор келип аткан жокпу сага? Кээ бирөөлөр телефонго, музыкаларга чалганда альхамдулилlah, Аллах деген чалсаң ошондой ыр келет. Ал телефонуң дааратканага дагы сый менен кошо кирет. Ошол учурда чалуулар болуп калса, кандай кыжалат болбойсуң сен? Кантип кыжалат болбойсуң сен? Аллах деген ыр болбогон маселе, урматтуу мусулман бир тууганым бул. Дагы кээ бирлер 571 дейт. 571 бул пайгамбардын төрөлгөн жылы экен. Ушуну автоунаага номер кылып 571 алып алсаң, тагып алсаң, кырсыкка дагы учурабайт экенсиң. Кырсыкка учурасаң да эчтеке болбойт экенсиң. Деп ошондой номерлерди тагып алат 571 деп. Бул пайгамбар төрөлгөн жылы экен деп. 571 деп. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 571 деп келет. Андан башка жылдарда дагы төрөлгөн болушу мүмкүн деп келет. Башка риваяттарда башка жылдарда төрөлгөн болушу мүмкүн деп келет. Эгер сен 571-ди тагып алсам, ал мени кырсыктан сактайт, мен авария болбоймун, болсам дагы өлбөймүн деп этикат кылсаң, ошого ишенсең, бул ширк болот. Күнөө болот бул. Кечирилгис күнөөлөрдөн болот бул. Сен кандайдыр бир цифрага ишенип калган болосуң. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир нерсе өзүнүн жайында, өзүнүн ордунда турганы жакшы. Курбуң жетсе кыл бир ишти. Акылың жетпеген нерсеге аралашма.